kıldыңар? Айыл жеринде 25 адамды кантип камайсың? Алар кылмыш кылбаса деген үчүн Укуктук беспредел болуп атат да. Абсаттар уулу Тимурдун күнөөсүн далилдеген бир да далил жок. Organ adamları özünün cumuşuna şalakı mamele kılıp atады. СИЗОдо да кыйнашып, өлтүрөбүз дешип. Абсаттар уулу Тимурдун кабинетинен алынган камера болуп атат. Анда суроо, кызматтык кабинетке ким кирди? Ким киргизди? судьялар орупат, себеби аларга звонок келет, басым болот, ошон үчүн Эки айда бүтүрүп койдуlar. Эмне үчүн 1 жыл 9 айдан бери бүтүрбөй? Үйдө балдар какшап куйдуңар. Эмне үчүн андай кылышат? Мына 1 жыл 9 ай болду. 1 жыл 9 ай болду. Жылдырып атат. Бул Үйдө жерде бир кандай эмне үчүн кайра жылдыр? Эмне үчүн кайра көрүп бересиңер? Kırgızstanda Minister MVD tarafından prikaz geldi. Ошол үчүн чындык жок үчүнчү жол токтотуп атат. Талгат Özkanaliев менен MVD министр жооп берсин келип. Эмне Койбойт. Чындыкты күтөбүз, чындык жок. Organ adamları cumuşuna şalakı mamele kılıp Салакылык мамиле кылып атат. Болбосо айылдан ушунча тууган уруп келди. Бир оз эскертип койсо болбойбу? Taşlap gelip oturdu. Үйүндө кемпир чал чоң атасы калды. Бүгүн күтүп отурабыз. Чындыкты күтмөйүнчө кетпейбиз биз. Эмне үчүн чындыкты туура айтпайсыңар? Кандай наматсыңар? Эмне кылыш керек? Кимге айтабыз эми? Кимге айтабыз? Чындык жок Кыргызстанда. Вообще чындык Biz жок. жақшын эле шунчалык айтып деп түшүндүрдү. Дагы эле жок камераны айтасыңар да. Оттай баланы айып кылдыңар. Мисалы, если закон болсо, адам өздөргөндөр пара жегендер деле жүрөт көчөдө. Баланы айып кылдыңар. Намартсыңар. Миң наразыбыз. Элиңдикине ушул сот өнүкпөсүн, өспөсүн, көбөйбөсүн, жокпосун. Миң наразы. 30-40 adam mı? Rayondan rayona gelip oturdu. Nereye? Gözü bakın. Azı bu. Чындык жок. Organ adamları özünün cumuşuna şalakı mamele kılıp atады. Bu doğru emes da. 30-40 adam 10 çaktı ayal baldarını taşlap gelip oturdu. 5 balda 6 baldarını ile atıp. Ya jakın yer bolsa hem ailede. Kelip. Mustafa kıldılar. En doğru emes. Kırgızstan'da adam işçileri. Мындай просто баягы мындай укуктук беспредел болуп атат да. Кээ бир адамдар бийликте отуруп алып, өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, мына байкуш коррупцияга күрөшкөн балдарды бир фондун целый составы мына 1 жыл 8 ай болду, соту бүтпөйт. Мына ушу 100 адам келип атат, 100гө жакын адам. Ноокаттан келип атат, башка жактардан келип атат. Убара болуп келсе, сотту бир баягындай себебин айтат да, бүгүн эми ооруп калды деп атат. Анан жылдырганда 1 айга жылдырат, 1 айга. Эми ол отурган адам үчүн билесиңер деми? Bir adam kerekmiş. 1 жыл 8 айдан бери отурат, Bu kандай Kırgızstan Бул болду? беспредел да, бул мындай конституция бар, мындай мыйзамдуу мамлекетте мыйзамдар, эми бизде мыйзамдар бар, уголовно процессуальный кодекс бар, башкалар дегендер, конституция бар. Мыйзам иштебеген мамлекетте гана ушундай болот да. Бизде бул баягы конституциянын гаранты президент каякта, ушунча беспредел болуп атса эмне? Жайма-жай отурабы, өткөндө баягы келгенде бу келинчеги барып айткан президентке да. Десе мага доложить эткиле. Бу жерде абсолютно мыйзамсыз. Конституцияда бузулуп атат. Мыйзамдар уголовно процессуальный бул баягы атайын тергөө дейт. Атайын тергөөнү ишти козгоп алып туруп, анан соттун баягы уруксаты менен анан жана видео бирбелерди коёт. Булар видео эмелерди коюп, кылмыш иштерсе таппаса,
Эми анда бул РОУду областтык милиция МВД эмненин аркасынан жүрөт, Не булардын өздөрүнүн сотрудниктерин, өздөрүнүн баягы коррупция күрөшүп аткан балдарды коргогондун ордуна кайра камап, бул бул коррупция күрөшүштүн бир башкача бир методу, системасыбы? Бул түшүнүксүз да. 30-40 адамдан кой айдагандай керектиги дагы. Карасаң мына азыр 100 адам келди, мына экинчи жолу. Өткөндө 24-үнө койду эле, 1 ай. Эми 1 ай түрмөнүн ичинде отуруп көрсүнчү ушулар. Эми эл аябай каргап атат. Ушу эгер каргыш жеткен болсо, бул мына жогорку эмелер ушу беспределди кылып аткандар, вообще оңбойсуңар. Siz Timur Hadise tarafından kim olsun? Ben koğuşulga gelin bayağı düşünüp olsun için bir emin için sol proses uçunca cılıkta bugün de cılık etti. Emin sebep olup ошол боюнча. Себеби эле мен ойлоп атам, ушу Тимурду баягы наказать этиш керек болуп атат да. Себеби Тимур бул коррупцияга күрөшүп жана начальнигине каршы чыккан да. Президентке ошол убакта Ташиевке кайрылуу болгон. Ушундай мыйзам бузуулар болуп атат мында бизде депчи. Анан ошону айтып койгон үчүн булар чычалап, буларды жазалап, мына 7 баланы мына бир жыл, почти 2 жылга жакын болуп калды. Булар жанагы талант Өскенәлиев деген начальник болгон экен да. Ошого каршы мен таң калам да. Мисалы үчүн начальник, подчинениясында адам. Подчинениясында адамга мыйзам бузса, башка кылса чаралар көп да. Ошого эгер действительно булар кылмыш кылган болсо да, баягы иш козготуп, баягы атайын тергөөдөн бар 234-235 беремне. Ошонун негизинде соттон уруксат алып, жана камералар орнотуш керек. Бул кайра баягы уурумчукчу окшоп, камераны орнотуп алып, балдардын эми баягы мамиле айтышып атат азыр баягы бир өз ара мамиле баягы 1000 сомдон акча. Баягы бир ден рождения ошо чогултканды булар чоң миллиард пара алган кылып көрсөтүшүп атат, азыр. Тергөөсү башкасы мен эми уголовно процессуальный мыйзамды конституциянын баягы 57, 56, 55 деген беренелер бар. Эми баягы далилди булар далилдеш керек да. Анан адам мойнуна алса, ол жоопко тартылбайт да. Анан баягы мыйзамсыз алынган далилдер бул баягы сотко, тергөөчүгө бул адамдарды жоопко тартышка негиз болуп эсептелбейт. Эми бул вообще абсолютно беспредел. Мен таң калып атам, бул МВД бүт эле тупойлор болуп калган окшойт да. Мыйзамды билбесе, башка кылбаса, эми мына сотрудниктерди эми көрүп атасың. Бу жерде баягы СИЗОдо да кыйнашып, өлтүрөбүз дешип, башка кылып, вообще беспредел болуп атат да. Эми бул нерсе мындай болсо, ушуну көрүп аткан эл кантип бийликке ишенет, Ошон үчүн бу жерде наоборот, ошол уюштурган адамдар бүт бардыгы жоопко тартылыш керек. Конституцияда ушул норма бар. Эгер далил башка баягы атайын кылган болсо, бул иштер ачылгандан кийин алар бардыгы жооп бериш керек. Тергөөчүсү, сотту, суд эмелер бардыгы жооп бериш керек. Өз негизичи. Эгер мыйзам иштесе. Эми беспредел болуп атпайбы? Мен оны Коомчулукка мына кенен түшүнүктүү болсун үчүн, мисалы үчүн көргөн билбегендер да бар, бизге көбүрөөк толугураак маалымат берип койбойсуңар. Эмне болуп атат, ал ким деп. Тимур Абдисатар, сиз жактооңуздагы. ооба, мен могу нерсени айткым келет. Азыркы бул сот боюнча Абдисатар уулу Тимур жөнүндө сөз болуп жаткан жок да. Чынын айтканда, Кыргызстандагы соттун адилеттүүлүгүнүн баасы жөнүндө сөз болуп жатат да. Мына биздин Кыргызстанда сот адилеттүүлүгүнүн баасы эмне экенин ушул жагдайдан билип карасак болот. Деги эле бизде Кыргызстанда эмне болуп атат азыр айыптоолор? Далили жок айыптоо. Эми Абдисатар уулу Тимур боюнча айта турган болсок, Абдисатар уулу Тимурга 6 эпизод боюнча кылмыш козголуп атат. 6 эпизод. Бирок мен мындай жүрөгүмдү, колумду коюп туруп айта алам да. Юрист катары, адвокат катары айта алам. Иштин 6 эпизод боюнча Абдисатар уулу Тимурдун күнөөсүн далилдеген бир да далил жок. Бир дагы далил жок. Эгерде мени ушул адвокат жөн эле кыйкырып эле айтып атат деп ушундай мага күмөн санашып, иштин ичиндеги 30 томдун бири-бирине кайталанган көчүрмөлөр жасалма. Мына 30 томдун баары менен мен таанышып чыктым. 2 саатта эле тааныштым. 30 том менен. Анткени эмне көчүргөн. Жасалмага жөн гана 30 том кылып көрсөтүп койгон.
аябай бир укмуштуудай кылмышты тапкандай кылып көрсөтүп койгон да. А бирок иштин ичинде өкүмдө жазылып турат. Оболбеков жазып атат. Оболбеков деген судьялар негизи могу нерсени унутуп калышат. Өкүм чыгарганда ал Кыргыз Республикасынын атынан чыгарат. Демек өкүм деген 4 тамганын аркасында чоң жоопкерчилик Кыргыз мамлекетинин авторитети, сот адилеттүүлүккө болгон баасы турат. А бизде эмне? Бизде айыптоо өкүмү далили жок өкүмдөр. Сот адилеттүүлүгүнүн баасы эмнеге телефон, заказ, камап кой, кыйкыртпа, айтып кой, оосун жаап кой деген нерседей сезилет да. Абсатар Улуу Тимур эмне кылды? Абсатар Улуу Тимур ал болгон чындыкты айтып чыкты. Ошо ичиндеги милициялардын ичиндеги болгон чындыкты айтып чыкты. Эч бир милиция эмне кылат? Хоп дегенден башка эч нерсе кылбайт. Чындыкты бетке айта албайт. А Абсатар ул чындыкты бетке айтып чыкты. Бул эмне милициянын авторитетин кетирди, муну только камаш керек деген заказ менен камалып отурат да Абсатар Улуу Тимур. Мына жагдай ушундай. Эми таң калыштуу нерсе. Мен аябай таң калам да. Мен бул иштеги аябай таң калдырган нерсе жана ошол эле биздин ички иштер министрлигинин баасы жөнүндө да айткым келип атат. Instagram баракчасынан Икер Омжан 1982 деген аккаунт аркылуу Instagramга жарыяланып атат октябрь айында. Ноябрь айында жарыяланат, октябрь айында. Бирок аны каяктан ошо эле кызматтык кабинеттеги көк жар поомдун ичиндеги Абсатар Улуу Тимурдун кабинетинен алынган камера болуп атат. Анда суроо, кызматтык кабинетке ким кирди? Ким киргизди? Кантип койду? Макул. Аны кайра Instagram камерадан Instagram аккаунтка кантип көчтү? Суроонун аркасынан суроо. Ким муну кылды? Иштин ичиндеги материалдарда бул боюнча ошо Икер Омжан 1982 деген аккаунтты издеп таппай коюп атышат. Эми кантип ошо Instagramдан алынган булакты буюм далил деп ишке тиркеп атат. Анда ошо биринчи түп нускасы каякта? Түп нускасынан баштап ошо Instagram аккаунтка келгендеги чейинки видео монтаждалганбы? Монтаждалган эмеспи? Каяктан алынган, кандай кылган? Бул суроолордун баары тең жоопсуз калган. Ошондо иште баягы видеонун оригиналу тиркеги жокпу? Оригиналу жок. Кантип кызматтык кабинетке ким кирди? Бул да далилденген эмес да? Койгон камера өзү жок азыр. Вообще жок. Ал Ошону камаш керек, ошол ким койгон? буюм далил катары алыныш керек да, негизи материал жок. Кылмыш ачылбайт эч качан. Жок азыр вообще ким койгону белгисиз болсо аны каалаган эле кызматтык кабинетке кирип каалаган адам эле каалаган калчак коюп койгонго мыйзам жол бербейт. Бирок эмне үчүн соттор ушул нерсени карабайт деп билбейм. Мейли тергөөчүлөргө буйрук келипти. Тергөөчүлөр өзү мына ГСУнун тергөөчүсү Акжолов капитан милиция. Ошол айтып атат да өзү элечи. Бизге заказ келди, биз камабасак болбойт деп туруп, бүт жолдошум эме берип атканда, сурап берип атканда. Камераны жанды, мен камераны көбүнчө берем дегенде ал тергөөчү макул болбой койгон. Себеби Тимур байке сураныч, мен неме сизди камаганга мажбурмун, мага приказ келди ачык эле депчи. Эми приказдын негизинде камады мейли. Бирок мыйзам болуш керек да, ал кылмышкер эмес да менин жолдошум. Кылмышкер эмес, 20 жылдан ашуун мамлекетке кызмат кылды. Үйдүн жүзүн көргөн жок. 5 баланын атасы. Жолдошума кошулуп мен дагы мамлекетке кызмат кылганмын да, мисалычы. Аял башы менен эли жериме коргоп кызматты кылганбыз убагында. Мынайтип жолдошумун кичине немеге камап алышып, эми мынайтип уруп согуп, мага дагы уже неме жасагандан мен пенсия жазып чыгып кеттим. Болбосо иштей берсем болмок мен дагы. Ошол айлык мен балдарым баксам болмок. Мени кысып туруп алышты. Жолдошум ал жактан кысты. Мен сен аялыңын эң банкына акча котором да каматып коёмун, мойнума ал депчи. Акыры кой дедим. Ушуларга буйрусун, ушул жумуш дагы башкасы дагы мамлекеттин акчасын жебей эле коеюн мейли деп жазып туруп чыгып кеттим. Мен жолдошум кылмышкер эмес. Муну Кыргызстандын бардыгы билет. Ал өмүрүн мен согугон мамлекетке арнаган 4 жолу жазасын алат. 4 жолу согушка катышты. 4 жолу баткен согуштарда мисалы Талгат Өскөнәлиев милициянын полковниги барган эмес, Робутуда калган кыздар менен 7 кыз жана Талгат Өскөнәлиев гана калганбыз. Калган кызматкерлер бардыгы баткенге барып
эли жерин коргоп турган ошол убактарда. Ошондо барып кызматын өтөбөдүбү? Ушинтип эми мыйзамсыз камера орнотуп камап 1 жыл 9 ай болду. Ар айда сот жылат. Эмне үчүн жылдырат? Же чыгарып бере албай, же сурак берип кое албай. Орто жолдо бул сот байкуштар дагы кыйналды, ачык эле. Ачык эле кыйналды. Себеби мындай. Bunun atası hem işlep kelgen, kanca yıl işlegen mamleket, oşonu hem biliş gerek, bağlaş gerek. Полковник болуп, ашырып İşlegen каза atasının болду. hem kızmatı var. эми могу нерсени айткым келип атат да, мына сот отуруму кайра жылып атат. Чындыгында эле сот отурумуна кайра эмне кылып атат? Мындай төрага бүгүн мынакей ооруп калыптыр. Бүгүн негизи 1 ай жылган. Төрага бирок 20 ушу бүгүн сотту бүтүрөлү. Эртең менен саат 10дон баштап кечке чейин сот болот деген. Биз 6 адвокат жарыш сөздөргө даярданып, мейли бүгүн бүтсүн сот деп, эмне болсо дагычы, кандай болбосун дагы, деги сот бүтсүнчү. Элдер мындай тынчсыздануу кайра сотко келе берип, жол кире, тынчсыздануу азыр убара болбой бүгүн бүтөт сот деген келгенбиз. Бирок сот эмне кылды? Жары жебер кылабыз, э? Да, Абдыразаков судья бүгүн ооруп калды. Бирок менде мындай күмөнүм бар. Абдыразаков судья бул ишти карап атканда негизи ар тараптуулукту, объективдүүлүктү көрсөтүп жатты. Абдыразаков эмне кылды? Онлайн трансляцияга макул болду. Бирок жанакы Исаков деген жабырлануучу, ал болсо сотко 1 жолу келди дагы онлайн трансляцияга мен макул эмесмин деп жазып койду. Ал Исаков өзү онлайн трансляция эмне экенин түшүнбөгөн адам. Пенсионер, ушундай болгон адам келип ага бирөө арыз жазып берип, осо арызды таштады дагы келди. Ошо бойдон бир да жол сотко катышкан жок. Бирок Абдыразаков соттук коллегия онлайн трансляцияга макул болду. Ачыктыкты, объективдүүлүктү, соттук териштирүүнү ушуну коомчулукка алып чыгууга макул болду. Экинчи, ал онлайн трансляция макул болбогондон кийин журналисттердин киришине, тартылышына дагы макул болду да. Демек бул эми Абдыразаковдун негизи эрдиги, өкүмдү мындай туура мыйзамга таянып чыгаргысы келген аракети деп ойлодум. Бирок Абдыразаков бүгүн ооруп калгандыгынын себеби мынакей, мен ойлоп турам бүгүнкү күндө эмне кылып атат? Абдыразаковго да басым болуп атат. Басым болуп атат. Ошон үчүн Абдыразаков эмне кылып атат? Судьяга көз карандысыздык бар, судьяга басым жок дейт да. Бирок судьяга мына басым экендиги Абдыразаков сотко эмне кылды? Сотко бүгүн келип бүгүн өкүм чыгарганда сот эмне кылыш керек эле Абдыразаков? Сен аны да камакка кетиресиң деген нерсе болгондон кийин Абдыразаковдун абийири чыдабай, Абдыразаков жаса алмай ооруп калды деген деп ойлоп жатам. Себеби бул нерсеге эмнеге үчүн айтып атабыз басым жасап. Нокат райондук сотунда дагы вот ушундай көрүнүш болгон да. Бир 6 ай терик сот болду. Анан жылды дагы 30 декабрь жаңы жылга такап туруп ооруп калды судья. Өкүм чыгат деген күнүчө. Биз барып элдер ушинтип какшап, ыйлап, анда биз эч кандай камерага тарткан эмеспиз. Ыйлаган бойдон кеткенбиз. Ошол эле көрүнүш бүгүн кайталанып жатса, өкүм чыгарган эле судьялар ооруп калат ар дайым. Эмне үчүн мындай билбейм. Ар дайым өкүм чыгар күнү судьялар ооруп калат. Себеби аларга звонок келет, басым болот. Ошон үчүн өкүмдү кайтып чыгарышты билбейт. Судья негизи көз карандысыз. Бирок Кыргызстанда алар көз каранды болуп калды да. Звонокторго, басымдарга ошолорго айла жок азыр. Же сурак берип кое албай, же чыгарып бербей айла жоктон байкуш түнү менен ойлонтуруп ооруп калды. Мен буга так далил менен айттым. Нокатта дагы ушундай болгон себеби. Оболбеков Бактияр дагы чечим чыгара албай ооруп калган. Келиш керек да. Анан дагы могу нерсеничи, сот отурумунда мен таң калтырган нерсе эмне болду дебейсиңерби? Сот отурумунда деген мынакей, ошо жалаң бул сот эмне ички иштер кызматкерлери биринин кыйноосун ачыкка чыккан сот отуруму болуп жатат. Ошо дагы ГСУнун жогорку тергөөдөгү кызматкерлер бияктагы Нокаттын бечара жанакы милицияларын сабагандыгы жөнүндө айтышты. Мына аны каналдардан көрсө болот, интернеттен чыгып атат. Кордук көргөнүн айтып атат. Эң мага таң калтырган нерсеси ошол эле көрсөтмөсүндө биз форма кийип барсак, биздин кийген форманы айрып тытып тебеледи дейт. Мен муну ойлонгон жокмун. Сот отурумда көрсөтүлгөн көрсөтмө. Эми милиция кызматкерлери үчүн ошо кийип жүргөн форма ал мамлекетке болгон берилгендиктин белгиси, кызматына болгон берилгендиктин белгиси болуп эсептелет. Эгерде тергөөдөгү кызматкерлер
жогорку тергөө кызматындагы тергөөчүлөр, ошол жактагы опер кызматкерлери өзүнүн эле коллегасын кадыр баркын тебелеп, формасын тебелеп айырып жатса, анда кайсы мамлекетке болгон берилгендиктин белгиси, кызматына болгон берилгендиктин белгиси. Мынакей форма тебеленген, бул тебелегендиги, бул дагы өкүмдүн деңгээли. Жанагы Оболбековдун дагы деңгээли менен Нокат райондук судьясы. Мына ошону билгизет да. Анан биз азыр кайсы адеттүүлүк, кайсы чындыкты айтабыз. Сот отурумунда Кудайым буйруса, бул соттун да акыры күнү келер. Келген учурда мен бардык суранат элем. Ушуга бир кызыгып карап коюңуздарчы сот отурумундагы. Сот отурумундагы болуп аткан чындыкты, мына мындай возможность болбойт. Журналисттер аркылуу көрүп коомчулукка чыгаруу мүмкүнчүлүк болбойт. Демек ошо мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай бир көңүл буруп карап койгулачы. Биздин тергөө органыбыз, укук коргоо органдарыбыз, сотторубуз эмне болуп аткандыгын билип көрсүнчү. Президент айтып атат, эл сотко 70-80% ишенип калды дейт. Анда президент Садыр Жапаров каякта жүрөт? Мындай асманда жүрбөй, элдин арасына кирип, мындай бир көңүл буруп карап койсо болмок. Бүгүнкү күндө каяктагы 70-80% эл сотко ишенип калды. Каяктагыны, кайсы жерден, кайсы маалыматтан, ким мониторинг кылып, каяктан алды белгисиз. Чындап карап көргөндө, бүгүн элдин ишеними сот адилдигине так Президентке туура эмес жеткирип атышат да, Жылдызжы. Мисалы мен президентке кайрылдым да. Президентке кайрылганымда эң негизгиси конституция бузулуп атат. Эми ладно, мына уголовный процессуальный мыйзам башкаларды булар баш ийбейт экен, урубакта ойнобойт экен да. Мына сот процессини баардан көрүп атабыз. Бу жерде конституция, мына конституциянын 57-беренесинде жазылып атат. 57-3 пункт. Эч ким кылмыш жасаганын өзүн мойнуна алгандыгы негизинде гана соттолушу мүмкүн эмес деп. Булар болсо келишим кылдык, башка кылдык деп эле мойнуна алдырып эме кылып атат да. Бул жерде дагы бир нерсени айтып коюш керек. Ушул сотрудниктердин ынтымагын. Бул бири-бирине бардыгын берки камалган балдарга бир гана күнөө 6 бала. 7-си начальник да. Начальникке көрсөтмө берсең 4 тарабын кыбыла деп атат. Кете бересиң эч кандай жок атат. Ошолор бербей атат. Анан чыкканда анан баягы ата-энеси ооруп атат, башка болот, бир экөөнүн ата-энелери өтүп да кетти ошол процессте. Анан Тимурга чыгышып атат. Тимур айтып атат, бергиле дагы эмне деген кагазына кол коюп чыгып кеттиле. Зачем кыйналып? Мен ыраазымын деп атат. Эми сотто акыйкат сот болуп калса пешенебизге, чечебиз депчи. Бир нерсе акыйкатка келет да, булар акыйкатка тууралыкка ушунчалык ишенишип атат да. Анан бирок балдар бардыгы чыгып кетишти. Акталышты экичөө баягы Нокат райондук сотунда. Анан эми келгенде азыр балдар бардыгы айтып атат. Бизди кыйнаган, урган, сабаган, башка кылган, жана Жылдыз айтып аткан ошо ГСУнун эмесине, МВДда ГСУнун эмесинде, кабинеттеринде. Балдарды формал бияктан формачан чакырган да. Формаларын тытып сабашып атат. Бул кандай беспредел, милиция, эмне бул гестапо болуп калганбы? Гитлердин убагында мындай болгон эмес, Аларда деле кичине бир аз гуманизм болгон. Анан экинчи муга розыск объявить этишип атат. Ону билбейт, бул өзү барып атат, министрге жолугам депчи. Баягы министрге кайрылып жасаган да. Мен министрге барып бардым ачыгын айтам деп. Министрге баргандан кийин министр кабыл албай атат. Анан бул тергөөгө кирип атат өзү. Тергөөчү отургузуп алып, жана группа захват чакырып атат, Группа захват чакырып ошол жерде колун кайрап эме кылып атат, уруп тепкилешип. Анан бул ошол жерде кыйкырып атат. Мен видео чыгарып коюп анан киргенмин депчи. Кара дешип анан видеону көрүшүп анан кийин бул мындай беспредел вообще болбойт да. Булар бир гестапо бир мындай бир эмеге айланышып калыптыр да. Мына бардыгы ушу сотто берген көрсөтмөлөр. Мына эми сот уже бардыгы карай турган эч нерсе калбай калды да. Бул жерде мына ошол 57-берененин 4 пунктун айтып атат. Күнөөнү далилдөө түйшүгү айыптоочуга жүктөлөт. Мыйзам бузуу менен алынган далилдер айыптоонун негиздөө жана соттун чечим чыгаруу үчүн пайдаланышы мүмкүн эмес. Бул конституцияда норма. Эми ушунча айлык алып иштешип атып, ушул 1 жыл, почти 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери далилдей албаган, значит буларда вообще бир билим дагы эч нерсе жок экен да.
Бұлар мыйзамды оқып деле түшүнбөгөн адамдар экен да. Бул нерсени айтып Анан дагы эмени айтып коеюн да мына. айта берейин. Анан мына билип туруп атайын мыйзамсыз жана негизсиз кармоо жана камакка алуу аныкталган учурда кызмат адамдары жазык жоопкерчилик. Азыр булар ушу конституциянын нормасы боюнча эгер конституция иштесе, булар бардыгы жоопко тартылыш керек. Тимур Абдисаттар уулуна Эгер конституция иштесе. эч качан иштебейт. Ушу 1 жыл 9 айдан бери иштебеди го. Аябай бул нерсеге таң калам да. Бул иштечи ушу. Бул иште бүгүн мындай пара алуу, пара берүү коррупциялык схема сүрөттөлгөн да. Бирок иштин ичинде адамдык мамиле, бири-бирине карыз берүү, турмуштагы бири-бирине кадимки жардамдашуу бул тергөө тарабынан коррупциялык схемага айланган да. Таң калыштуу. Мен муну 100% кепилдик менен айтам да. Мен ойдон чыгарып аткан жокмун. Иштин ичинде жөн гана карыз, бири-бирине жардам берүү гана жазылган. Адамдардын бири-бирине болгон өз ара ишеними, жардамдашуусу кылмыштуу схемага айландырып койгон. Мынакей эң соттун ичиндеги чындык мынакей ошо. Бизде Кыргызстанда адамгерчиликти булар кылмышка айландырып атат да. Значит, адамгерчилик болбош керек экен. Мыйзам иштебеш керек экен. Ушулардын айтканы Жолдошум бир билимсиз бир Жолдошум системага каршы чыгып койду да. Системага каршы чыгып койду. Милициядагы коррупцияны ачыктап койду. Ошон үчүн камалып отурат. Ошон үчүн 1 жыл 9 айдан бери отурат. Именно СИЗОдо отурат. СИЗОдо өзү 1 жыл эле кармаш керек. Андан кийин кармаган уже мыйзамсыз. Бирок айтып атам го, жана Нокат районунда 4 пом бар. 3 пом, 1 гом бар. Айына 25 адам камайсыңар. Кантип камайсыңар, өзүңөрдүн ишиңер ал деп туруп, адамдар кызматкерлерди мажбурлап атат да, жасалма кылмыш жасагангачы, бирөөнү подстава кылганга. Ошол системага жолдошум каршы чыгып койду, Тимур Абдисаттар уулу. Мен айына 25 адамды камай албаймын. Айыл жеринде 25 адамды кантип камайсың? Алар кылмыш кылбаса деген үчүн милициядагы сырды системаны сен коомчулукка жарыялап койдуң, ачыктап койдуң деп туруп, ага наказание беришип атат камак түрүндө.